Кутманта студиябыздан орун алган алгачкы коногубуз бар. Биз бүгүн Z Moon тууралуу сүйлөшөбүз. Негизи Z Moon деген ким? Аларга кантип мамиле кылышыбыз керек? Алардын ойлогон ойлору, алардын алдыга койгон максаттары кандай? Негизи эле биз азыркы учурдагы балдарыбыздын бардыгы, биздин балдарыбыздын көпчүлүгү Z Moon'дагы балдар. Ошондуктан алар менен тил табыша билүү дагы бул биздин жашообузга чоң пайда алып келет, жана алардын келечегине дагы жакшы салымын кошот деген ишенимдебиз. Дал ушул Z Moon тууралуу студиябызга маек кылуу үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Кыргыз-Өзбек университетинин педагогу, психолог, өзүн өнүктүрүү боюнча курстардын автору Барчынай Кадырбековна студиябызда конокто. Саламатсызбы, Барчынай эже? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Кутмантаң, баарыңыздарга абдан кубанычтамын. Ушундай таң азандан эфирде силер менен көрүшүп турганыма, ошондой эле көрүүчүлөргө дагы. Эң сонун, негизи биз сиз менен Z Moon'ду тууралуу сүйлөшөлү дедик. Анткени түрдүү багытта тааныйбыз, бирок ошонун ичинен бир багытты таанып алып, Z Moon тууралуу маек кылалы эле. Анткени азыркы таптагы чоңоюп жаткан балдардын бардыгы азыркы Moon бул Z Moon'га кирет. Негизи ушул Z Moon'у кимдерди биз Z Moon'дагы адамдарды мүмкүн теле көрүүчүлөргө толугураак түшүнүктүү болуш үчүн Z Moon дегенде биз жаш балдар жөнүндө сөз кылып аткандыгыбыз жөнүндө билишсе экен дейм да. Анан Z Moon дегенде ар кандай, мисалы Европада, Америкада, өнүккөн өлкөлөрдө 2000-жылкылардан кийинкилерди эсептешет да. Бизде болсо где-то бир 2005 же 2010го чейин болушу мүмкүн, ошолордон беркилер. Кыскасы мындай деп түшүнсө болот да, төрөлгөндө эле балаңыз эгер 1 жаштан баштап эле 1,5 жаштан баштап телефонду аябай жакшы разбирать эткен болсо, анда ал уже Z Moon да. Ошондой деп түшүнсөк болот. Техниканы жакшы өздөштүргөн, жакшы билген. Бул эми мындай психологияда баягы адамдарга мүнөздөмө бериш үчүн, анан муун алмашкан сайын, доор алмашкан сайын адамдардын характеристикасы, ичиндеги психологиясы, ошондой эле дүйнө көз карашы, дүйнө өнүгүп атпайбы, тынбай өзгөрүп турат да. Ошондон анан жакшы бири-бирине мындай психологдорго, башка эксперттерге да оңой болуш үчүн бөлүп алышат. Ошондо баягы англисче тамгалардын эң акыркылары барбы? X, Y, Z деген 3 тамгасы. X Moon'дагылар, например, биз, андан кийинки Y Moon, бизден кийинки Moon'дар, андан кийинки Moon'дар Z Moon'дар. Получается, биздин балдарыбыз уже Z Moon'дар болуп калат да. Ошол Z Moon'дагы балдар булар азыркы тапта эгерде 2005-2010дон баштап төрөлгөн балдар деп айта турган болсок, анда алар азыркы тапта 5 баягы 11 классы бүтүп калгандар дагы бар. Өспүрүм, ошо Z Moon'дун эң чоңдору өспүрүм курактагы балдар болуп калыптыр да. Ооба, ар кандай да, мисалы индивид го, ар бир адам, кээ бирлери 11 классты бүтүп калган, кээ бирлери студент. Алардан кийинкилер бүт баары Z Moon. Демек азыркы бакчага барып аткан, мектепке барып аткан балдарыбыздын баардыгы Z Moon'дагы балдар. Эми Барчынай айтсаңыз, ушул Z Moon'дагы балдар менен биз кантип тил табышыбыз керек, аларды биз кантип тарбиялашыбыз керек? Алар менен тил табыш үчүн негизи Z Moon ким, анан алардын өзгөчөлүктөрүн билип алышыбыз керек да. Өзүңүздөргө белгилүү, алар техника менен төрөлгөн балдар. Ошондой эле, мисалы, 14 саат активный убакыт боло турган болсо, алардын ичинде сиз менен аябай чын жүрөктөн сүйлөшкөн мезгили канча минута болот, например. 1 саат же болсо 2 гана саат болушу мүмкүн. Калган убакытта, мисалы, 2 саат сиз менен сүйлөшкөн болсо балаңыз, калган убакытта 12 саат аны ким тарбиялап атат? 12 саат аны интернет, 12 саат аны чөйрө, же болбосо 12 саат аны телеканалдар, мультиктер, башка нерселер тарбиялап атат. Мындайча айтканда, бир сөз менен айтканда, дүйнө тарбиялаган балдар да. Интернетте болсо дүйнө чексиз, бар жогун алып берет. Азыркы балдар эч качан биздин Кыргыздын илгерки кинолорун, же болбосо Өзбекстанды же Казакстанды көрүшпөйт. Алар көргөндө эле сразу Кытайды, Американы, Европаны көрүшөт да. Бул пайдалуубу? Булардын бизге караганда 4 эсе кабыл алуусу, ошондой эле ой жүгүртүүсү активныйраак. Ошонтой эле бизге караганда, мисалы, аябай ишенчек келишет бир нерселерге. И тем более баягы жаш кезинде жан дүйнөсү таза болот эмеспи? Ошол таза жан дүйнө менен дүйнөнү кабылдап атышат да. И ошондой эле алардын дагы бир өзгөчөлүгү мындай өзүнө ишенимдүү. Анан кийин мышлениясы масштабный. Сразу элечи, биз үчүн кичинекей проблема боло турган болсо, ошол эле нерсе алар үчүн проблема эмес. Алар эми бат эле ишеними аларга бат болот дагы, бир нерсеге ишеними, и ошол проблема бат эле чечилет.
Анан кийин баардыгынан эле кызыктуу акча темасы да. Акча темасына келе турган болсок, аябай жакшы неме разницасын билсек болот. Мисалы, биз 1 миллион табышты элестеткен эмеспиз да, кичинекейибизде. Алар болсо туулганда эле уже миллионер, миллиардер деген терминдерди толтура да дүйнөдөчү. Ошол нерсени сразу өздөрүнө алышат дагы, о, мен миллионермин, мен миллиардермин деп туруп анан каармандар бар, мисалы үчүн Бэтмен, Человек-паук, дагы кимдер бар, Халк. Алар туруп эле бир күн Бэтмен, бир күн Человек-паук, дагы бир күн принцесса болуп чыгып келишет. И акчаны табуу мүмкүнчүлүктөрү дагы аларга ушул заманда чексиз да, онлайн деген бул чексиз да, аларга аябай бизге караганда чоң, шанстар чоң. Неме варианттар дагы аябай көп. И алардын мышлениясында ограничение болбогон үчүн алар мисалы миллион, миллиард деген нерселерди биз 10 000 айлык, 20 000 айлык дегендей элестетишет дагы. Ошого байланыштуу подсознательно аларга неме материальный проблемалар да оңой чечилет. Оңой демек, алар мындай Z Moon үчүн бул жашоо жеңил. Жеңил карашат, жеңил көрүшөт. Өтө кызыктуу, өтө жеңил аларга. Айтып өтпөйсүзбү? Мисалы, чындыгында эле ошондой да. Азыр биз мисалы мектепте 10-класста астрономияны окуп баштап, биз 10-класста гана планеталар жөнүндө билип, 7-класстан өйдө окуп баштайбызбы? Ошол учурда билип, ошол учурда планеталардын жайгашуусу, ушул аалам жөнүндө билип атсак, алар азыр 3 жаштагы бала дагы билет да. Балким булар үчүн мектеп программасын дагы өзгөртүү зарылбы? Анткени 10-класска чейин булар ал нерсени толук билип, китептегиден дагы көп нерсени билип отурушпайбы? Рахат, аябай туура баалапсың да. Мен ушул Z Moon менен изилдене баштагандан бери, негизи акыркы 2 жылдан бери, мындай атайын сабактарды берип баштаганыбызга бир 6 ай болуп калды да. Ошондон бери эмнеге концентрация болсо ошол нерселерди көрө бересиң го. Өзбекстанды карап атам, Казакстанды карап атам, биздин коңшулаш мамлекеттер. Өзбекстан мисалы үчүн 2026-га чейин бүт программасын, билим берүү системасына жаңылайбыз деп уже аябай кызуу иштеп башташты да. Негизи эле өзү дүйнө боюнча эле билим берүү системасы, методдор, ошондой эле баягы дисциплина дегенге окшогон нерселердин көпчүлүгү эскирген да, 19-кылымдагы система. Ал эми азыр болсо Корооздо 21-кылым болуп атат. Действительно баягы жаштарга, азыркы жаштарга эмне үчүн сабак окута албайсың, эмне үчүн мугалимдердин тили өтпөйт, эмне үчүн ата-энесин укпайт, прям көргүлөрү келбейт, баягы сабактын. Алар перед собой өздөрүнүн алдында мындай чынчыл адамдар да. Алар бизге окшоп элге көрүнөйүн же мугалим үчүн окуйун, же болбосо апам урушпасын деген понятие аларда жок. Бар болушу мүмкүн, редко да. Ошон үчүн алар мисалы честный үчүн аларга билим берүү системасы чындап кызыксыз. Мүмкүн эжекебиз 1 жыл бою берген программаны алар 2 саатта отуруп интернеттен алып алган. Алар уже билет да. И тем более алар укмуш каармандар менен дүйнөдөн алып атпайбы ал маалыматты. А биздин эжекебиз боор менен доскага жазып бергенде балага кызыксыз да. Бул бир. Экинчиден эми карап туруңуз. Бала төрөлдү. Телефондун баардыгын көрүп атат, билип атат, анан 6-га чыкты. 6-га чыкты дагы барды. Күн сайын бул секунд сайын алмашкан каармандар менен дүйнөнү таанып атат. Анан эле 6-га чыккан бала мектепке барса, бир мугалим отурат да. Бул жакты караса черно-белый, же болбосо бирлесиптир. Эч ким кыймылдап кетпейт. Эч кандай каарман жок ал жерде. Баягы балага действительно скучно болот да, баягы материалдарчы, баягы мектептин сферасы. Анан ошол жерден дискомфорт, өзүн башкача сезе баштайт. А бул жака подсознанияга жазылып калат да программа 6-7 жашка чейинчи. Ошондуктан баягы программа баягы баланы телефонго тарта берет дагы. Ошондон анан сабакты башынан эле өздөштүрө албай, анан кийин булар телефон менен кайрадан айла жоктон ал жака кирип кетишет. Ал жак мындайча айтканда алардын реальный мири болуп калат. Ошондо кичинекей Z Moon үчүн виртуалдуу жашоо, реалдуу жашоодон реалдуу жашоо. Тескерисинче, реальный жашоо кызыксызраак болот дагы, виртуальный жашоо алардын чындыгы болуп калат. Негизи эле өзү баягы футурологдордун айтуусу боюнча азыр 2030-жылдан баштап уже дүйнө, азыр уже жаңы поколение ошондой реальный жашоону виртуальныйдан таап атышат. Буга көп эле болгон, бирок биз байкабайбыз.
но 2030-жылдан баштап дүйнө боюнча биздин реалдуу жашообуз виртуальный жашоодон табат экенбиз. Бүтүндөй жумуш процесси, акча табуу, биздин карьерабыздын өсүшү, байланыш, мамиле бүт бар жогу ошол виртуальныйдан биз кадимкидей өзүбүздү комфортно элестетип калабыз. Тескерисинче реальный мындай кандай десем, кандайдыр бир проценттеги гана адамдарды обеспечение кылып калат да. Ошондо кичинекей балдардын бул сабактагы кызыксыз болуп атканы, мугалимдин сөзүн укпай атканы же болбосо мугалимди токотпой атканы, ушул проблемаларды эми биз кантип чечсек болот? Ооба, бул деле проблема. Рахат мындай да, неме аябай ушундай вопростор аябай көп да. Мен ошо акыркы 6 жылдан бери мугалимдер менен иштешем. Мугалимдерге курстарды кылып атабыз биз. Мугалимдердин өзүнүн өнүктүрүү боюнча баягы жаңы заман келди уже, мындай мышление менен ойлонушубуз керек деп. Мен өзүм жашоомон өткөрүп болдум да. Бүтүндөй өзүм колдондум, 11 жылдан бери изилдене турган болсом, өзүм жашоомо, үй бүлөмө колдондум, финансыма колдондум. Ошол нерселер чындап эле иштейт да, жаңы замандын техникаларычы. Анан ошону мугалимдерге үйрөтүү менен биз алек болуп атабыз. Бул оңой эле. Мен аябай мындай жеңилдетилип 2 жумалык кылып курс жазып койдум да, ошо Z-Moon'даргачы. Ата-энелерди, Z-Moon'ду, анан мугалимдерди үчөөнү кошуп окутабыз биз. Ошондон ортодо түшүнүк болот да. Болгон 2 эле жумалык программа, жөнөкөй жалпак тил менен. Элементарный эле нерселер. Анан эми бир сөз менен айткым келип атат да, Будда айткан да. Будданы баары эле билишет болуш керек. Молодежь не та деп болот. Бир эле сөз. Даже бир сүйлөм дагы до конца бүткөн эмес. Молодежь не та. Жаштар биз мынтебиз да, жаштар түшүнбөйт, жаштар мындай башкача дейбиз. Эми Будданын айтышынча тескерисинче, ооба, силер да ошентип айткан. Тескерисинче ал канчанчы биздин кылымга чейин да айтылган сөз да бул. Ошо да. Илгери эле айтып коюшкан, жашоону түшүнгөндөрчү, бизди жаштар түшүнбөйт эмес, тескерисинче биз жаштарды түшүнүшүбүз керек. Эми аларга туура тарбия бериш үчүн, алардын мирине кириш үчүн биринчи алардай болуп ойлонушту үйрөнүш керек. Алар эмнени каалап атышат, ошону билиш керек. И ошондой эле алардын характерин биз жатташыбыз керек. Ошондо оңой эле болуп калат өзүчө тил табышуу. Чындыгында мындай тескерисинче да, мен ошолордон алам постоянно. Ошолор менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө жагат мага. Ошолор менен жүрсөң, прям өсөсүң да, кадимкидейчи. Сенде энергия пайда болот. Бирок ошол Z-Moon баягы бизге караганда көбүрөөк өсүп кетип атпайбы? Көбүрөөк өнүгүп атат, аларда кабыл алуу 4 эсе көп деп атат бизге караганда. Ошондо биз балдарыбыз менен жакшы тил табыша албай калабызбы? Жок, эмнеге? Ошону айтып атпаймынбы? Тескерисинче биз баладай болуп, өзү мындай жашоонун маңызы ошондой экен да. Дүйнөнү, жашоону баладай каала турган болсоң, өтө жеңил деп атпайбы? Өтө мындай күндө жомоктогудай эле боло берет. Кече эле менин оюмда жок, сенин алдыңа келиш, кээ кыялында да, ушинтип телеканалга келип интервью бериш кыялында турабы. Ал кыял кылып татаалдаштырып алган. А эмне болду? Мен жаш баладай ойлонуп атам, мага КТРден, региондон ар жактан эле чалып, эже чыгыңыз деп, мен үчүн мындай жаш баладай эле макул деп эле уже мен чындап эле алардан үйрөнүп атам да. Бул менен эмнени айтмакчымын? Проблема эмес, тескерисинче. Бул деген шанс. Давайте биз ошол Z-Moon менен наоборот ошолордун мирине кирип, ошолор менен кошо өнүгөлү лучше. Анткени деген заман өнүгүп атат. Анан бир эле мисал менен дүйнөнү карайлы да, дүйнөнү карайлы. Биз Кыргызстанды, Ошто же болбосо Казакстан менен Өзбекстанды карап отура бербей, биз дагы дүйнөнү карайлы. Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Дүйнөдө 6 жаш балдар миллионер болуп атат. Дүйнөдө осы бир айдын ичинде прям атактуу болуп кетип атышат. Ушундай мүмкүнчүлүктөр азыр бар да биздин жашоодо. А эмне үчүн бизге болбойт? Бизге деле ошолор алган телефонду, мына iPhone 13-тө элдин баары алышты дүйнө, биз деле алсак болот турабы? Ошол эле интернет баарына доступна. Болгону эмне? Ичиңизди ачып эле кичине изилденип коюш керек. Бизде мындай понятие бар. Мен 5 жыл окуп койгом, эми каяктагы билимди алмак элем. Болот, мага ошо жетет деп айтат. А тескерисинче болуп атпайбы азыр? Азыр бүгүн мен маалымат ала албай калсам, жаңы маалымат ала албай калсам, эртең уже мен жашоодон артка да калгандай сезем да өзүмү. Азыркы билим башкача форматта. Азыркы билим ушул алаканыбызда. Болгону направленияны тактап алышыбыз керек, өзүбүздү изилдешибиз керек. Кайсыл направление бизге кызыктуу болсо, ошол менен күн сайын билим алышыбыз керек, күн сайын. Буну билим катары эмес,
просто өнүгүү катары алгыла, ошондо жеңилирээк болот. Жеңилирээк болот, ошондо мисалы айтсаңыз Z Moon'дагылар азыр Z Moon'ду карап көрө турган болсок, 2005-тен өйдө төрүлгөндөр деп айта турган болсок, эгерде бизде 2000-жылдан баштап 20 жашка чыгып калган балдар, кээ бирлери өткөл курактагы переходный возраст деп коет. Бизде мисалы ушул переходный возраст же өткөл курак аябай кыйын болуп өтөт деп дагы айтышат да. А Z Moon'да бул учур кандай болот? Бул деле переходный возраст эле ошо личностька жараша. 2 курак болот, 12 жашта, анан кийин 18 жаштарда примерно. 12 жашта бала болсо үйүнөн досторду таап, мектеп же болбосо ушундай нерсе менен тар чөйрөдө социализация болот дагы. 18 жашта болсо мегаполис менен социализация боло баштайт. Эми булардын психологиялык жактан бир чети карай турган болсок, булар өзүнө уверенный болгондуктан андай жерлерде өтө эле дискомфорт сезбейт өзүнчү. Потому что дүйнө менен уже калыптанып атышпайбы? Ал эми экинчи жагы тескерисинче реальный жашоо, сырткы чөйрө, сырткы факторлор ага каршы келет дагы анын пикирине. Биз эски заман болуп атпайбызбы, эски көз карашта. Биз каршы келгендигибиз үчүн бизге өздөрүн жаап коюшат да. Ошо переходный возрастта замкнутый болуп калышат. Мугалимдер менен да сүйлөшкүсү келбейт, ата-энеси менен да сүйлөшкүсү келбейт. Бала өзү менен өзү замкнутый болгондон кийин анын ичинде агрессия жарала баштайт ошол времяда. Анан кийин мисалы айтканын укпай, сен айтканыңын тескерисинче кылып, анан кийин мындай эч нерсеге көңүлү келбей, даже бала өзүнүн эмне калып атканын дагы уже потеря болуп жоголо баштайт да. Эң ушул моментте баланын биринчи энеси, андан кийин эксперттер жардам бере алышат. Ошон үчүн мен айтам да, эксперттерге кайрылгыла, сен эмне үчүн кошунаңан сурайсың, сен эмне үчүн эжекең өзү зорго балдарын эптей албай атса, барып ал эжекесинен сурайсың, мугалимдеринен. Эми ар кандай мугалимдер бар да, эми көбүнчө эми айылдагылар, мен кыргыз тилдүү болгондуктан айылдагылар менден сурагандыктан, мен кана ошол эжекеси менен мен сүйлөшөйүнчү дейм. Эжекеси менен сүйлөшсө, ошо апасындай эле да. Анан кийин эмне үчүн силер эксперттерге кайрылбайсыңар? Анткени онлайн бар, азыр интернет бар. Балаңыздын келечеги үчүн жок дегенде ошентип сиз деле кызыгып көрбөйсүзбү деп эме көп совет беребиз. Но бара-бара ошону үйрөнүп келатышат. Анан кийин алардын переходный возрастта дагы бир биздин кемчилигибиз 20-21 жашка, 22 жашка чыккандары дагы бар да арасындачы. Аларды болсо биз болсо мынтип заставить этип атабыз да. Кыз бала деген тезирээк турмушка чыгыш керек. Үйлөнүш керек. Кыз бала деген самый главный бактылуу болуш үчүн жолдош турмушка чыгып, бир үйдүн көшөгөсүн көгөртүп, анан кийин сөзсүз балалуу болуш керек деген биздин илгерки калыпта алынып калган нерселерибизди аларга таң болуп атабыз да. Анын ичиндеги мири башкача, ал дүйнөлүк көз карашта мышление кылат. Анын каалагандары башкача. Анан биз болсо баягы эски адатыбызды аларга чаптаганда ошол жерден дагы неме ала өзүн жабат да. Жабат. Мунун эми оңой жолу алар кандай болсо ошол боюнча кабыл ала башташыбыз керек. Эми ойлонбой эле койгула. Сөзсүз 25ке чейин турмушка чыгыш керек, сөзсүз төрөш керек, анан сөзсүз мындай деген нерселердин баары жок Z Moon'да. Алар өздөрү жетилген убакта каалаган моментте турмуш курушат, каалаган моментте бир же эки балалуу болушат. Баягы baby boom деген moon бар да. 41-жылдан кийин неме анан согушта эркектер кете берип, анан кийин аялдар көптөрөш керек деген понятие бизге сиңип калган. Ошол биздин ДНКбыз менен кошо чоңоюп атат да. А Европада, Россияда, башка мамлекеттерде андай эмес. Андай понятие жок. А бизде Азияда ошондой бар. Ошондуктан алардан дагы төрөбөйсүңбү деген нерсени требовать эте беришет да. Мисалы азыркы жаш турмушка чыккан келиндерден деле ошентип беришет. Алар башка нерсени каалайт. Эми ойлоп кой, ал башка нерсени каалап атат, иштегиси келип атат, өскүсү, өнүккүсү келип атат. Баягы жалкада төрөтүп койгон балдарды караганга убактысы жок болуп атат. Аларды карагысы келбейт да, алар өнүккүсү келет. Өздөрү бала да, пока шточу. А биз болсо өздөрү бала адамга дагы балалуу төрө, турмушка чык деп эле кечке ушундай нерселер менен. Демек, Z Moon бизге караганда жоопкерчиликтүүрөөк болот деп айтсак болобу ушуну? Ошол жагда именно биз мисалы керек деп кабыл ала турган нерселер, милдеттүү түрдө деп кабыл ала турган нерселерди алар токтоп турчу. Мага керекпи же керек эмеспи? Бул жерде дагы эл эмне дейт, элдин понятиясы деген аларда жок. Аларда лично өзүнүн личность катары өзүнүн ичиндеги эме кызыкчылыктар көбүрөөк өзүлөрү үчүн маанилүү да. Ошондой суроону беришет өздөрүнө. Мен турмушка чыгышым керекпи, чыкпашым керекпи? Жок, пока мен мындай максаттарым бар, мындай цель бар менде.
мага пока турмуш эртелик кылат деп даже 30 жашта деле булар жүрө бериши мүмкүн. Буга таң калбаш керек. Эми өздөрү кандай болсо ошондой кылып биз принимать этебиз, кабыл алабыз. И ошондой эле просто аларга неме ишеним беребиз, сүйүү, мээрим берсек, ошол эле жетишет. Ошон үчүн азыр мектептерде мисалы карап көрө турган болсок да, менин балам 4-класс, Z-Moon'га кирет, анын класс жетекчиси дагы 2000ден кийин төрөлгөн. Жакшыбы? Z-Moon, алардын ортосундагы түшүнүк, алардын бири-бири менен түшүнүүсү, алардын бири-бири менен тил табышуусу аябай жакшы да. Демек Z-Moon бири-бири менен жакшы. Ооба, бири-бири менен жакшы тил табышат. Анткени баягы ичинде аткарылбай калган нерселерди ошол балдарды аткаруусын каалайт да баягы эжекелерчи. И бул бир, анан кийин экинчиден уже баланын түшүнгөн, сенин балаң түшүнгөн нерсени жарым сөзүнөн алып түшүнүп атпайбы? Анткени андан дагы бул мээсинде эме бар да, информациялар бар да, өкө эле чогуу алышкан да, мирдичи, баягы дүйнөнү өкө чогуу. Ошондуктан аларга аябай жеңил болот. Эми бир азыр өткөл мезгил болуп атат да, ошол өткөл мезгилде гана биз бир аз кыйналып атабыз. Дагы бир 10-15 жылдан кийин Z-Moon бири-бирине окутушуп, бири-бирине түшүнүп уже мындай, кандай десем, просветание дегенге окшогон мезгил келе атат. Демек, бир аз чыдап турсак, бири-бирин түшүнгөн, бири-бирин жакшы билген, бири-бирин жакшы колдогон муун өсүп жетилип. Эми чыдап туруу дегенде кандай эми рахат? Жок, мындай, аларды түшүнүп, Z-Moon кандай болсо ошондой кабыл алып, аларга өзүбүздүн эскиче түшүнүктөрүбүздү таңуулай бербестен, Эми эки вариант бар да. Либо баягы өзүбүздүн эски адат боюнча чыдап, сабыр кылып, унчукпай өткөрүбүз, либо биз ошол нерсени сразу өзүбүздүн жоопкерчилигибиз катары кабыл алып, анан ошонун камын көрө баштайбыз. Мен өзүм изилдедим да, напримерчи, өзүң эле изилдесең өзү дүйнөнү тагып аласың. Мен өзүм изилдедим. Копать этип, менин минус жактарымы, менин баягы жетишпеген жерлеримин баарын мен бала чагыман таптым да. Бала чакта чектөөлөр аябай көп болгон. Бала чакта чоңдор бизди бир нерсеге милдеттендире беришкен, бизди дайым айыптай беришкен. Дайым бала чакта болсо мындай кылышың керек, эжекең мындай ата энең үчүн деп алып бизге бирөөлөр үчүн деген нерселерди бизге калыптандырып койгон. Ошон үчүн эми карап туруңуз, адамдын жашоодогу ийгилиги бала чагынан көп көз каранды болуп аткан болсо, анда сиздин балаңыз ийгиликтүү болуш үчүн сиз демек балаңызды ошол именно 7 жашка чейин, 12 жашка чейин тарбиялашыңыз керек. Андан кийин уже бесполезно да, кара. Андан кийин кеч. Ошондо тескерисинче биз конфликтти, проблема дей бербестен түшөлү ошол мирге, түшөлү. Наоборот, биз азыр сырттагы аларга акча табуу, эртең контракттарын төлөшүм керек, кийим кечен кылышым керек деп камкордук менен эмес, тескерисинче алардын ичине кирип, дүйнөсүнө кирип, алар эмнени каалап атат, кандай болушун каалайт жашоонун образы. Ошолор менен эсептеше турган мезгил да азыр. Аларды түшүнүү менен каалап. Аларды именно азыр түшүнүшүбүз керек. Биз аларды түшүнө берсек да, мисалы үчүн эми бала да бар, биз аларды түшүнө берсек, алардын айтканын кабыл ала берсек, алар жасаган нерсени Z-Moon ушундай деп кабыл ала бере турган болсок, эч нерсеге тыюу кылбасак, бул нерсенин дагы зыяны болот да. Эми мындай сүйүүнү дейт, балага болгон сүйүүнү чыбык менен да көргөзүш керек деген жери бар да. Психологияда болсо өздүк, личная граница, өздүк чек деген жер бар. Мисалы, менин чегиме кирип кетсе, же баланын чегинен ашып кете турган болсо, ошол жерлерде уже билинет да бизгечи. Ошол жерлерден биз анча-мынча чыбык менен, 7 жашка чейин чыбык менен да тарбиялашыбыз керек. Бул дагы сүйүүгө кирет. Чем биз кечки базарда, же болбосо иште, жумушта кармалып, ага кийим алышым керек, тамак алышым керек деп жүрө бергенге караганда, биз ошолордун кылып аткан туура эмес нерсесине внимание кылып, вовремя чыбык менен жазаласак, ал ошону менен чечилет ал маселе. Көрдүңүзбү? Бул кандай десем, өтө мудро айтылган нерсе да. Жаша, сиз өзүңүз ушул Z-Moon'ду кантип, эмне себептен изилдеп, эмне себептен ушул Z-Moon деген темага келип калдыңыз? Ошол жөнүндө бир. Ооба, өзүм изилдеп калганымдын себеби биринчиден айтып атпаймынбы, бүт эле проблемаларымдын баардыгынын тамырын мен бала чагыман таптым депчи. И башка бирөөлөрдүн деле изилдегенимде бүт проблемалар бала чагынан болуп атат. Анан мен ойлодум да, адамды тарбиялаш үчүн, жашоодо ийгиликтүү кылыш үчүн азыр баштабастан лучше бала чагынан, бала чакка кам көргүлө деп, анан баласына карата аларды направлениясын бурганда, алар балдарын көрүп анан өздөрүн түшүнө баштады да. Азыркы коомдогу баягы өзүн өнүктүрүү, аябай өнүккүсү келген айымдарга
чем өзүң сен мындай болушуң керек, сен андай болушуң керек дегенге караганда балаңы кара, балаң мындай болуш керек, балаң экөөң мындай болушуң керек дегенде өздөрүн баласы аркылуу алар жакшы түшүнүшөт. Бул деген аябай умно мындай мага келди да идеячы. Чындап эле азыр Z-Moon'ду кое бердик, андан кийинки дагы өнүгүү курстары бар психологиялык жактан, жашоо сабактары боюнча. Чем мурда жөн эле өздөрүн окутуп жүргөнгө караганда эми эксперимент жасадым да. Балдар менен кошо окутканда алар вау деп көп нерсени түшүнө башташты өздөрүнөчү. Балдар менен кошо чындап эле өнүгө башташты аялдар. Ушундай, ошон үчүн биз Z-Moon'га проблеманы давайте мындай тоготер жеринен чечип баштайлы деп ойлодум да өзүмчү. Эң сонун анда биз сизге эркин микрофон берели. Убакыт ушундай учкан куш дейт, бат эле өтүп кетип атты. Сизге эркин микрофон ата энелерге, мугалимдерге же болбосо ошол Z-Moon'га кайрылууңуз болсо эфир аркылуу. Рахмат. Эми эмне дейм, эми азыр эми көрүп атасыздар да. Бир гана нерсе дүйнөнү мындай чынчыл көз караш менен караңыздар. Ичиңиздерде эмне каалап атканыңыздарды, жашоо образыңыздардын кандай болуп өзгөрүлүшүн каалап жатасыздар, ошону биринчи таап алыңыздар. Таап алып, анан кийин ошол жолго мүмкүнчүлүк ушул эле кичинекей алакандай болгон нерсенин ичинде да. Эч жака барбаңыздар. Ушул эле нерсенин ичинде баардыгы бар. Изилдесеңиздер табылат. Бул жашоо биз ойлогондой татаал эмес. Бул жашоо биз ойлогондой проблемага толтура эмес. Тескерисинче бул жашоо күн сайын керемет, күн сайын миллиондор, күн сайын жаңы идеялар, күн сайын өсүп өнүгүү. Ушул нерсени эмне үчүн биз пайдаланбайбыз? Давайте убакыт өткөрбөстөн бүгүндөн баштап, азыр мени уккандан баштап ошол нерсени өзүңүздөр үчүн пайдалана баштагыла. Сиз пайдаланбасаңыз деле башка бирөөлөр пайдаланып кетип атышат, өнүгүп атышат. Но эмне үчүн сиз эмес? Давайте пайдаланыңыздар. Z-Moon болсо уже алар билет эмне каалагандарын. Z-Moon'га только поддержка беребиз, аларды чектебейбиз. Тескерисинче, балам сен дүйнө үчүн кызмат кыласың. Сен деген адамзатына кызмат кылыш үчүн бай болушуң керек деп. Тескерисинче аларга дем күч беребиз. Ошол болбосо менин баракчама кирип, менин эфирлерим бар, сабактарым бар. Ошол жерден эме алышса болот, совет алышса болот. Рахмат чоң, анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай Z-Moon менен андан чоң муундарды ортосундагы байланышты, алардын түшүнүгүн чыңдап, бекемдеп жүрө беришиңизге тилектешпиз. Дагы бир ирет ыраазычылык сизге. Рахмат, баарыңыздарга ийгилик каалайм силерге да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар.